Мезгил талабына ылайык заманбап, бардык шарты менен курулуп, ар бир окуучунун инсандык өсүп өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн биздин алтын уябыз. Кытай тилин үйрөтүү үчүн 1195-мектеп-гимназия Бишкек шаарындагы Жалгичи районунда жайгашкан. Биздин мектеп жаш мектеп. Жаңыдан ачылып иштеп жатканда болгону 6 гана жыл болду. Номер 95 Кытай тилин окутуучу мектеп-гимназия Кытай Республикасынын гранттык каражатына салынып, 2017 жылдын 1-сентябрында эшигин ачкан. Ошол күндөн бери келечек муундар үчүн ааламга кеңири жол ачып, Кытай тилин терең окутуп, Конфуцийдин философиясына сугарып, тарбия берүүнүн эң мыкты ыкмаларын колдонуу менен албан ийгиликтерди багындырып келет. 95 мектеп гимназиясы тилдерди үйрөтөт. Кытай тили менен кошо өзгөчө негизгиси Кытай тили, бирок айкалыштырып Корей тилин дагы, Япон тилин да, ушу Азиянын тилдерин үйрөнүп келүүдө балдар. Бул тилди өздөштүрүп, башында мектептен андан ары көп окуучуларыбыз ушул тил менен чет өлкөлөрдө билим алышат. Долбоор боюнча мектептин кубаттуулугу 660 окуучуга ылайыкташкан. Билим ордобуз 3 кабаттан туруп, заманбап техника менен жабдылып, окуучулардын жалпы коопсуздугу үчүн толук шарт түзүлгөн. Жалпы аянты 2 гектар жерди ээлейт. Биздин эң негизги максатыбыз ошол бат өнүккөн, өскөн азыркы заманга ылайыктуу окуучуларды даярдоо, ар тармакта өздөрү мындай чоң ийгиликти жарата турган көндүмдөрүн үйрөтүү болуп саналат. Бүгүнкү күнү мектепте 32 окуу классы, чоң, жарык шарттар менен машыктыруучу спорт залы, атайын жыйындар өтүлүүчү заманбап конференция залы, 160 орундуу ашканасы бар. Мектептин материалдык техникалык базасы окуучуга заманбап билим берүүгө ылайыкташкан. Сапаттуу компьютерлер, проекторлор, интерактивдүү доскаларды жана акылдуу панель доскаларын камтыган мыкты жабдуулар, окуу класстарынын бардыгына маалымат жеткире турган заманбап колонкалар менен камсыздалган. Балдардын коопсуздугун көзөмөлдөө максатында видео көзөмөл орнотулган. Ордо каланын билим берүүчү мекемелери арасында мектептин аброю, билим берүүдөгү сапаты бийик болгондуктан 2023-2024 окуу жылында балдарын бизде окуткусу келген ата-энелер көп болуп, 72 класс топтому түзүлдү. Анын ичинде башталгыч класстары 30 тайпаны түзүп, учурда 2940 окуучу билим алат. Окутуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлүп, англис жана кытай тилдерин окуп үйрөнүүгө артыкчылык берилет. Заманбап мектеп учурдун жана келечектин суроо талабына ылайык ар дайым изденүүдө болуп, өзүндөгү билим базасын тынымсыз жогорулатат эмеспи? Биздин билим уябыбыздагы материалдык техникалык базасы жагынан заманга бап келгидей жабдылып, көптөгөн ата-эненин кыялын реалдуулукка айланткан мекеме. Сөзүбүз куру болбош үчүн айта кетсек, гимназия Кытай мамлекетинин Гуанчжоу жана Сиан университеттери, Шэньси жана Ляонин провинцияларындагы орто мектептери менен кызматташуу меморандумуна кол коюшканбыз. Кытай тилин үйрөнүп, дүйнө жүзүндөгү мыкты окуу жайларынын рейтингине кирген Кытайдын алдыңкы билим берүү мекемелеринде тажрыйба алмашууга, бизде иштеген ар бир мугалимде толук мүмкүнчүлүгү бар. Изденип, билимин өркүндөтүп, ар дайым өзүн өстүрүү менен алектенген биздин алдыңкы мугалимдердин төртөөсү дал ушундай сертификатка ээ болуп, ушул күндөрү Кытай мамлекетинде квалификациясын жогорулатып, тажрыйба алмашууда. Бул багытта Бишкектеги Конфуций институту менен кызматташуу меморандумуна кол коюшкан Кытайдын алдыңкы окуу жайлары бизге реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө. Баса, мугалимдер гана эмес, Кытай тилин жакшы үйрөнүп, окууда мыкты жетишкендиктерин көрсөткөн 30 окуучубуз жыл сайын Кытайдын алдыңкы лагерлерине акысыз эс алып, билимин чыңдап келе турган сертификаттарга ээ болушат. Быйылкы жеңүүчүлөр ушул апрель айынын аягында сапарга чыкканга камынууда. Бери карасаңар, эми силерге окшогон балдар колго суу куйганда, ошо колун жууп аткан адамдар эмне кылышкан? Көргөн беле? Бата беришкен. Мына бул дагы бата берүү дагы салттар берилген. Улуттук маданият менен дүйнөлүк маданиятты айкалыштырып, окуучунун дүйнө таанымын кеңейтүү менен алдыга сүрөп шуктандыруу биздин негизги милдетибиз. Көп тилди гана билбестен ар тараптуу өнүккөн, келечекте мекенибиздин жүгүн кошо көтөрүшкөн, эстүү, мекенчил, мыкты уул кыздарыбызды тарбиялап чыгарууга маани берип жатабыз. Мен азыр ошо улуттук салт саналарды колдонуп, ошо окуучуларга көрсөтүп бергим келди да. Мисалы топташ кандай ойнолот? Күрөш деген эмне? Улуттук оюндар деген эмне? Каада салт деген эмне?
кыргыздын байыртадан бери келе жаткан каада салттар унутулуп калды да, биз азыр ушу башталгыч класстан баштап баардыгына таанытып, көрсөтүп, ойнотуп, баарын билим берсек, биздин балдар буюрса үйрөнөт деген тилектешмин. Мектептин жалпы жамаатын айтсак, 126 мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 8 мугалим билим берүүнүн мыктысы, 1 мугалим Кыргыз Республикасынын эл артисти, 25 мугалим билим берүү министрлигинин ардак грамотасынын ээси, 115 катардагы жогорку билимдүү мугалимдер. Педагогторубуз болсо эми ар тарапта өнүккөн, методиканы мыкты өздөштүргөн мугалимдер. Ошондой эле ушул жакын арадан баштап долбоорлорго абдан чоң көңүл бөлүп келинет. Өзгөчө ошо нейро тармактардагы жасалма акыл долбоорунун жакшы жактарын, терис жактарын окуучулар мугалимдер менен биргеликте иштеп жатат. Мектептин алдына койгон максаты окуучуну ар тараптан комплекстүү өнүктүрүү үчүн ар дайым билим сапатын жакшыртууга маани берүү, аны ар дайым жогорулатуу. Кытай тилин үйрөткөн мектеп-гимназия болгонубуздун жакшы жагы, мектеп мугалимдери жаатында эл аралык деңгээлде педагогикалык тажрыйба алмашкан конференция, семинар жана тегерек стол жыйындарга кеңири жол ачылды. Негизи эле биздин мектеп ачылгандан тарта Кытай мамлекети менен эл аралык кызматташтык чөйрөсүн жыл сайын кеңейтип, жаңы маданий программаларга, билим берүү багытындагы долбоорлорго катышып, ички потенциалды жогорулатып келе жатат. Биздин азыркы убакта эң мындай көйгөйлүү проблемабыз болсо, бул деген мектепте балдардын телефонун колдонушу азыр. Мобилдик телефондон алаксытып, балдарды билимге кызыктыруу, аларды китеп окуганга көндүрүү барган сайын чоң машакатка айланууда. Гимназиянын жогорку классында окуган окуучулар бул маселеге олуттуу көңүл буруп, мугалимдерге жардам берүүдө. Азыр жасалма интеллекттин жардамы менен алар мектептин айланасында интернетке тыюу салып, смартфон аркылуу бир гана сабакты жүктөп көрө турган тиркемени иштеп чыгышты. Башкача айтканда, окуучу мектепке келгенде анын телефону сабак өтүлө турган предметтен башкасын көрбөйт. Мугалимдер менен жана окуучунун жаңы мындайча айтканда концепциясы болуп калат да. Ушул проектибиздин эң башкы максаты бул деген мугалимдердин ишин жеңилдетүү жана окуучулардын окуусун жеңилдетүү. Бул деген бизде органайзер деп аталат. Бул органайзердин жардамы менен 300дөн ашык түрдүү мындай модельдерди жасасак болот да. Кенже курактан эле физиканын закондорун аңдап түшүнүп, кыймылдаткычтын күчүн, мотордун кандай иштей тургандыгын билип ала турган эң сонун мүмкүнчүлүк робототехника сабагында. Номер 95-гимназиянын балдар кыздары сүйүп окуй турган иримдердин бири. Бул үчүн атайын класс ачылып, балдардын ойлонуу жөндөмүн эрте жаштан тарта эле өнүктүрө турган түрдүү түзүлүштөр менен камсыздалган. Балдар менен кыздардын башын бириктирип, инерция, механика, динамика деген түшүнүктөрдү эрте билип, табигый так илимдерге кызыгуусун пайда кылып, келечектеги инженерияга жол ачкан эң сонун иримдердин бири. Буга катышкан балдар келечекте кайсыл багытта окуй тургандыгын, робототехника кайсыл тармактарга пайда алып келип жаткандыгын так түшүнгөнү байкалат. Робототехника мага техникалар менен жагат. Мен чоңойгондо робототехникага бара берсең, инженер боло аласың, үй кура аласың, же башка бир көп нерсе үйрөнөсүң. Даже компанияга барып, машина жасаганга үйрөнө аласың. Роботтарды ким ойлоп тапкан? Роботтарды деген инженерлер ойлоп табат. Инженер бул жаңы нерселерди ойлоп табат. Бизде анткени азыр инженер аз. Эгерде биз робототехниканы жакшы билсек, биз келечекте программированияны дагы инженерди жакшы билебиз. Робототехника келечекте аябай бизге керек кесип. Бул жерден мен машина жасаганды үйрөндүм, самолет жасаганды үйрөтүштү, дагы көп нерселерди үйрөтүштү, дагы көп автоунааларды үйрөндүм жасаганды. Техниканын тилин өздөштүрүп алып кетип атышат. Ошого дагы чоң басым жасап атабыз. Азыркы учурда биздин Кыргызстандын келечек болочок инженерлерин, жаратмандарын окутуп чыгарууга биз аракет кылып, ошонун үстүндө иштеп жатабыз.
Заманбап өнүккөн доордо коомчулуктун суроо талабын бир гана илим менен техника камсыздай албайт. Адамга эстетикалык жактан керектүүсүн камсыздап, көңүлүн шатыра шатма шай кылып, көкүрөктөгү көксөө мүдөөсүн орундатып турган чыгармачылык, эргүү да керек. Дал ушул жагынан окуучулардын талантын, чыгармачылык дареметин эрте жашынан баамдап, аларга туура жолду көрсөтүп, багыт берген өнөр адамдары дагы бар. Бир топ жылдык бай тажрыйбасы бар хореограф адистер окуучуларга чеберчилик сабагын өтүп, үндү тарбиялап, таптап, керек учурда аны бапестеп багып караганга үйрөтүп жатышат. Дүйнөлүк экономиканы гана орчун доорунда элебестен, илимий техникалык жактан дагы бир топ алдыга кеткен кубаттуу Кытай мамлекети улам өнүккөн сайын, дүйнө жүзүндөгү элдердин Кытай тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуусу улам күчтөндү. Эң жакын коңшусу, стратегиялык жана экономикалык жактан дагы эң жакын өнөктөшү болгондуктан, буга биздин мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бар. Ушундан улам биздин мектеп гимназияда окуучулар 2-класстан 11-класска чейин Кытай тилин өздөштүрүүгө көңүл буруп, ынтасын коюп, тереңдетип окушат. Кытай тили сабагы профилдик мектеп компоненти катары базалык окуу планына киргизилген. Мектепте техникалык, гуманитардык, көркөм эстетикалык, тилдик, спорттук бир катар иримдер иштейт. Ар бир окуучунун шык жөндөмүнө карап, алардын келечек өнүгүшүнө мыкты өлгө түзө турган мүмкүнчүлүктөрүнө маани беребиз. Мындай аракетибиздин акыбети кайтууда. Мыкты көрсөткүчтөрү менен байгөлүү орундарды ээлеп, чет өлкөлүк сынактарга катышып, дүйнө таанымы кеңейип жаткан окуучуларыбыздын саны арбын. Ал эми өз өлкөбүздүн ичиндеги жетишкендиктерди айтсак, башталгыч класстын мугалимдери жүрөгүмдү балдарга арнаймын аттуу республикалык деңгээлде кемелдешти. Ошондой эле жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты жаш мугалими, жылдын мыкты класс жетекчи сыяктуу шаардык сынактарда ар жылы катышып, баш байгелерди багындырып келишүүдө. Заманбап мектептен изденген мугалимдердин эмгеги текке кетпегендигин ушул биздин мектептен учуп чыгып, чет өлкөлөрдө ийгиликтүү окуп жаткан мекенчил уул кыздарыбыз дагы далилдейт. Жыл сайын биздин мектептен 30га жакын бүтүрүүчүсү чет мамлекеттердеги алдыңкы окуу жайларга өтүп окуп жатканы биздин гимназиядагы сапаттуу билимдин мыкты натыйжасы. Баса белгилей кетсек, чет өлкөгө тапшырган бүтүрүүчүлөрүбүздүн 80% атайын гранттык программаларды утуп алып окуп жаткандар. Эң башкысы, алар кыргыз, орус, англис жана кытай тилинде эркин сүйлөп, келечекте көп маданияттын башын бириктирген компетенттүү адистерден болуп чыгууда. Меня зовут Айдин, я являюсь выпускником 95-й школы, окончил в 2022 году. Сейчас нахожусь вблизи Шанхая, учусь в факультете международных отношений по профессии дипломат. Хочу в первую очередь поблагодарить учителей 95-й школы за данное образование и обучение. Всем привет! Я выпускница 95-й школы Алмазбекова Нурай. 95-я школа дала мне возможность учиться в Китае, потому сейчас я учусь в городе Шанхай в университете Фудань по специальности международная политика. Меня зовут Исиналиева Айджамал. Я выпускница 95-й школы. Сейчас я учусь в Малайзии в университете Xiamen University of Malaysia по специальности международный бизнес. Я Толенов Эмир, выпускник 95-й школы. На данный момент я проживаю и обучаюсь в городе Варшава. Поступил в университет гуманитарных наук и экономики по специальности бизнес-управления. Жумасына 5-4 сааттан окуучулар Кытай тилин окушат. Атай жана эл аралык HSK деген тест бар, ошол тесттен өтүшөт жана 11 класста бүткөндө жогорку 4-5 деңгээлге жетип, алар гранттык орундарга утуп алып жатышат. Жылда бизде 4-5 окуучу ошол Кытайдагы эң алдыңкы, дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттерге гранттык орундарга өтүшөт. Ал эми гимназиянын бай чечекей жаш комуштары элми өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Жаш курагы кичине экенине карабастан жеткинчектер Индия, Италия, Түркия, Казакстан сыяктуу мамлекеттерди кыдырып, эң мыкты жетишкендиктерди көрсөтө алды. Атап айта кетсек, 2022-жылы бай чечекей жаш комуштары элиминин өкүлдөрү Түркиянын Анталия шаарында өткөн фестивалга катышкан. Рашидов Арнель аттуу окуучубуз ал жерден соолу комузу боюнча сынакта 1-орунду багындырды. 2023-жылы дагы 4-А класстын окуучулары класс жетекчи Нурзат Сапаралиеванын жетекчилиги менен Анталия шаарында өткөн фестивалга катышып, анда дагы алдыңкы орунду багындырышты. Ушул эле 2023-жылы биздин өлкөдө өткөн Менин мекеним Кыргызстан аттуу республикалык кароо сынакта 15 ансамблдын арасынан баш байгени утуп алышкан. Мындан сырткары ушул эле бай чечекей комушчулар тобу
Италияда өткөн жаш балдардын фестивалына катышып, ал жактан дагы жаш курагана карабай баш байгени багындырып кайтышкан. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын казынасы. Айдан ай өтүп. Манас эпосун сактоо, изилдөө жана кеңири жайылтып, экенчилдик сапатыбызды бекемдөө максатында кийинки жылдары мамлекет манас айт өнөрүнө маани берип келе жатат. Бул жагынан дагы биздин гимназиянын уучу куру эмес. Жаш манасчы иримине катышкан окуучуларыбыздын бир тобу райондук жана шаардык бир топ мелдештерде баш байгени жеңишти. Андан тышкары 2022-23 окуу жылында өткөн манас эпосун англис тилинде айтуу кароо сынагында 2 класстын окуучусу Азамат Даутов Бишкек шаарынын баш байгесин утту. Ошондой эле республикалык сынакта дагы 2-чи орунду багындырган. 2-чи орун алгандыгы үчүн Даутов Азамат сыйланат. Даутов Азамат 2-чи орун. Кийинки жылы бул окуучубузга мыкты жаш манасчы, жигердүү манасчы сыйлыктары тапшырылып, Айкөл манас кубогу менен дагы сыйланды. Азыркы учурда англис тилинде манас айткан мыктылардын сап башында десек туура болот. Мындан сырткары 2023-24 окуу жылында мектепте Корея жана Япон тилдерин үйрөтүүчү иримдер иштей баштады. Муну менен Чыгыш Азия элдеринин тилдерин үйрөнүүгө олуттуу кадам таштадык десек болот. Мектепте спорт сүйүүчүлөр дагы четте калбастан футбол, волейбол, баскетбол, таэквондо иримдери үзүрлүү иштеп, шаардык жана республикалык мелдештерде алдыңкы орундарды багынтып келе жатышат. Ушундай алгылыктуу ийгиликтердин натыйжасында 2023-24 окуу жылында Бишкек шаарындагы Кытай тилин үйрөткөн номер 95 мектеп гимназиясы эң мыкты спорттук мектеп наамын да алды. Дүйнө өнүккөн сайын азыркы балдарга бир гана көп тилди билүү аздык кылып баратат. Аларга STEM предметтерин мыктап окутуп, чыгармачылык мамиле менен эстетикалык жактан дагы көркөм тарбия берип, келечегинде ата-энесинен кем калбагандай кам көрүп, ар тараптуу инсан кылып өстүрүү мезгилдин талабы жана биздин эң негизги милдетибиз болуп калды.